Мындай байлык менен бакытты бир корзинага кое албайт. Койсо что-то урушуп кетип бирөөлөрдү. Бул түшүнүктөн алысмын. Мындайча айтканда байлыкка өзүнчө иштеш керек. Бул бакыт менен связи жок. Бул жөнөкөй эле научный техника, заодно эмоция да кошулат сөзсүз. Аны адденлеш керек, бакытка адденлеш керек. Адам баласы любой убакта бактылуу болгонду үйрөнүп алса, акчасы болбосо деле бактылуу боло берет, акчасы болсо деле бактылуу болот. Бунун бакыты өзгөрбөйт акча мененчи. Байлык бул акчасы бактылуу болсо деле бай боло берет, бактысыз болсо деле бай болот. Бул жерде баягы салыштырган, эмнеге салыштырып атат дегенде, буну салыштыра албайбыз да, бул нерсе туура эмес нерсе. Аны эгер туура десеңизде, мисалы бар, айылда жашайт, бир сенин акчасы жок, аябай бактылуу да. Ошол убакта аябай бай кишилер бар, алар да аябай бактылуу. Мен аябай бактылуу байларды көрдүм да. Аябай ыраазы болгон, Кудайды сүйгөн байларды көрдүм да. Ушунчалык ыраазы болуп сүйүнөт да. Анын ордуна баягы кедейлер, Кудай акча берсе да ошого нааразы болуп жашагандар бар. Бул нерседен чыгыш керек, бул туура эмес түшүнүк.